сууга түшүп жүргөн болчумун. Анан сынганын билбей күчөтүппүз. Анан рак айланып кетиптир жүлүгүмдө, рак деп. Анан рентгенге Косни деп эметти айткан. Рентгенге 4-больницага барганбыз. Ошого тарттырып айткан, ошентип Врачыңар. Онкологияга барасыңар деп. Врачыңар жатып, бир жолу операция болуп чыктым. Ошентип анан акча 10 миңдей кетти операцияга. Антип анан ошонусун эметип чыгып жатып, ошон андай бүтүп, андай 4 жолу химия алдым. 50 миң кетти ага акча. Мындай кестирбейм деп мүмкүн бербейт там. Вообще тактыр моюн бербейм. Билип атасың бул оору мисалы үчүн өөрчүп кетишин өзүң сезип атасыңбы? Ошондо кандай жыйынтык чыгарып атасың мисалы? Жок. Балким турадыр операцияга бергени. Жок дейм баары. Болбойт дагы. Mesela ушинтип айтты, мен бутун кезилет деп атат, рак деп жүлүгүмдөн. Анан буну операция срочно кылбаса болбойт деди. Анан биз ага акча чогултуп жатабыз, мынтип. Ар бир эмелерге барып, мечиттерге, дагы эмелерге барып, имандарына кирип, сурап антип жардамыңыздарды бериңиздер ушундай деп. Жардам берип атышат. Элдер дагы жардам берип атат бизге. Элимдер бүттүгү жардам сурап атабыз. Ошентип реклама чыгарып, бүт эметип алып. Анан муну өзүм кестирбейм деп атам бутту. Анан бирок буну пластикалык операция срочно жасаш керек деп атат муну. Ошого апам мен болуп акча чогултуп жүрөбүз. Тиленип, ошого бардык. Ошону менен акча таап, бир топ акча таптык. Абдумуталип деген 4-больницада лечение алып жаткан бала экен, атасы өтүп кетиптир. Апасы оорукчаныраак экен, учетто турат экен. Анан булар ар бир больницаларда лечение кылганда ушу эл кичине жардам бериптир, жакшы. Азыр деле мына онкологиядан буту врачтар айтып атыптыр, томографияда кошо жүрдүм. 40 керек бул кийин рак айланып кетет деп. Анан ошо кичине топтогон акчаларын, элдин берген акчаларын топтоп ооруну жеңишке аракет кылып атышат. Дордойдун имандары, калпалары, Равшан дегендер бар экен, булар жакшы ооруларга жакшы жардам берип коюшат экен барганда. Анан калпалар менен имандар менен телефондон байланыштырып эле берип коет экен. Анан ушул жерде мына жерде Жал деген жер бар экен, Жалда. Жалдын мечити аябай сонун салыныптыр, түрктөр салган деп угуп атам да. Анан кийин иманына жолугалы ушундай бир тяжелый оору бар эле. Эми ошол бүт эле мечиттер жардам берип атат, эми сиздер да кичине ушу Алла ыраазычылыгы үчүн ушу балдарга жардам берип койсоңуздар деп сүйлөшөлү десек иманы чыкпай койду. Анан кийин жума намаздан кийин кармабашка туура келди, эми бирөөбүз жолугуп кетели, эми больнойлор таяк менен басышат да. Анан кийин жолуксак мына 4 капелька коет экен. 5 даже, 6 ичинде дагы бар деди. Сыртынан 4-өн эсептедик. Өздөрүнүн капелькалары экен. Анан ушу бир ооруга уруксат бербей коюшту да, койгонго кайтарышат экен калпалары, кайтарып турушат экен. Акча салдырбай, мындай өздөрүнүн эмелери. Анан биз айттык, мынча акчаны каяка апарасыңар? Алла ыраазычылыгы ушул бир ооруга жардам берип койбойсуңарбы? Алла ыраазычылыгы үчүн эми силер Кудай деген адамсыңар да. Алла боорукер да, сиздер да боорукерсиздер. 4 капельканы сыртынан эле эсептегенде 4 капельканын акчасын каяка эме кыласыңар, жумшайсыңар десек, ошо Түрк университетинин деканты бар дейт. Ошол алат бардыгын дейт. Ошого жөнөтөбүз дейт. Анан кийин анда бизге номерун бересизби, бир байланышып көрөлү десек, номерин берди. Бергенде биз телефон кылдык. Эже угуп атам dedi, анан ушундай бир оорулар бар эле, сизге жолугалы дедик эле. Жакшы эле капелькаларыңарга акчалар түшөт экен, ушу бир жолу жардам сурайлы дедик эле дедик. Деген эле эртеси күнү ушу болду. Албай койду, занятке коюп койду, ар кандай эмелерге коюп койду да, Кудай. Өзү мугалим болсо, ушу бир жолу жардам сураганга, бир сүйлөшүүгө эмне үчүн бизге жолукпайт, Алла ыраазычылыгында жолугуп койсо болот эле деп, ушул мына лозунганы жаздык да. Эми Түрк университетинин алдына ошол 1-2 группалар чыгабыз деп атат. Эмне себептен дегенде, ошол 4 капелькага ар бир жумада түшөт да, жума намаздарда. Ага чейинкилер деле баягы бейбечараларга, ооруларга жумшаш керек негизи. Анча жумшап коюш керек. Эми өздөрүнүн деле материалдары бар. Кээ бир мечиттердин суулары бузулуп калат экен.
реквайнялары жарылып калат экен, тиге жумшаш керек болуп калат экен, буга жумшаш керек болуп калат экен. Такай эле көрсөң эле ошолорго эме жумшайт, бирок бир жолу бир айда же 2 айда бир жолу бир алар ушундай оор тяжелый больнойлорго бир жолу жардам берип койсо, Кудай деле үстүдө бар да. Алар намаз окуган адамдар. Анан алар өтө оор онкологический оорулар болуп барышат да. Анан ошого мындай карап отурсаң бир мечиттин иманын деле мындай деканты деле бир кандай адам экенин түшүнбөйсүң да, мындай агейиз адамдарга окшошуп турат да. Эч бир жүзүнөн бир көздөрүнөн жылуулук нерсе жок да. Булар акча деген адамдар экен да. Мына Кудай деп өздөрү жума намаздарда, даваттарда айтып атат. Бирөөгө жакшы мамиле кылыш керек, уурларга жардам бериш керек, мындай болуп чыдаш керек, адамдар менен сүйлөшүш керек деп жума намазда даватта айтып атат иманы өзү. Бирок декант өкө андай да аткарган жок. Бул мечиттин кутуча сандыкчалары болот. Эми элге мынанча акча сал, мынанча деп биз айта албайбыз дагы, буга чейин айткан да эмеспиз да. Анан элдер өзүнүн көңүлүнөн чыгарып ошол жерге таштаган акчалар менен негизинен ошол мечиттин эле кайра өзүнүн иштерине жумшалып кетет да. Ал жерде эми ошол паровой деген бар, свети деген бар, ошол жерде тазалагандары деген бар. Ошол мечитте болгон тарат кагаздарына чейин ошол жерден биз баарын өзү сатып алабыз да. Бул мечитке 8.000ге жакын киши келип намаз окуйт. Анан 1-2 жолу аны кылбай койсоң мечиттин абалы кандай болуп калат мындачы. Анан эми бул жер негизинен окуу жайдын бир баягындай лабораториясы катары болгон үчүн биз мына кайрымдуулук фонду эмес да бул жердечи. Анан эми ар кандай адамдар келет, бирок ошол мечиттин өзүнүн кызматынан сырткары ошолордон ашкан акча болуп калса, анча-мынча 100 сом, 200 сомду же ошол мүмкүнчүлүгү жараша 1000 сом болобу, анча-мынча бергендер болот бул жердечи. Анан келип туруп ар кандай ызычуу кылып, бул жерде ошол ар кандай жаман сөздөрдү айтып, ал тилемчилеп келгенин түшүнбөйсүн, же бул жерде ызычуу чыгарып келгенин түшүнбөйсүн, андай кишилер менен биз мамиле кылбайбыз да, ачыгын айткандачы. Ошол. Гүлен эже боюнча айткансыз, ушу келгенмин дейт да, анан киргизбей койдук кутучаларымды, наркы берген Бул эженин билбейм, мен өзүм деле көрүп, аны менен сүйлөшүп башка кылган жокмун, бирок ошол дин кызматкер, биз мечиттин кызматкерлеринин айтышы боюнча ошол бир тойлы ызычуу салып, ал жерде ошолорду бир середен каргап, ошентип кетиптир да. Анан эми ал жерде биз садака кутучасын койдурбай койду деген нерсе жок. Садака кутучасын мечиттин кире беришине койдурба деп айттык деп балдарчы. Бирок бул жакка койсо болот, мисалычы, ошол жалпы акча сурап жана отурган сураган эжелер бар, жаш балдар бар. Ошолордун жанында турса, тиги элге кирип чыккан мечитке да мындай тоскоол болбосо деген мааниде ошол жерден алып бул жакка койгонго да ыраазы болбой койгон да ал эже. Анан мындан сырткары ошол жерде биздин жанагындай коопсуздук кызматкерлери бар. Аларды канча каргап салды дейт. Эми эжени деле түшүнүп атабыз, баягы психологиялык жактан чындап эле майып болсо, оорукчан болсо, бирок мындай сабырдуулук деген да болуш керек да адамдачы. Бул жерде ар кандай кишилер дейт, алардын да нервтери бар, алардын деле бир чеги бар дегендей, өзүнүн балдары менен тең болсо анан баардыгын каргап, сыктап, анан силер мага акча беришиңер керек дегендей долаган мааниде алып тура эмес да, мисалычы. Эми ушундай көрүнүштөр болуптур бул жерде. Анан мына сырткары ошол бир окуядан кийин эле кийинки жума плакаттарды көтөрүп келип, мечиттин кызматкерлери кетсин, биякта башка кызматкерлер кетсин деп плакаттарга акча сарптаган эже кантип өзү акча таба албасын да, мисалы. Ошол плакаттарын эле мен көрбөдүм, бирок кызматкерлердин айтышы боюнча жок эле дегенде бир 15-20 миң сомдук плакат даярдалган да. Анда ал акчаны каяктан алып атат? Жанарак деле телефон чалып, мен сенден акча сураган жокмун деп мага сүйлөп атат. Анда эмне деп сүйлөшөбүз ал мененчи? Бир акча сурадым деп келет, бир акча сураган жокмун деп айтып келет. Келип туруп ызычуу салып атат мындай нерсе. Биз ачык эле айтайын, андай кишилер менен мамиле кылбайбыз да, чын айткандачы. Ар ким өзүнүн ордун, өзүнүн чегин билиш керек да. Ким болсо да. Эми ооруган бизде эле адам пенде ооруйт, мисалычы. Алла Тааланын буйругу болушу мүмкүн. Ар кандай нерседен, мисалычы. Ооруп калган канча кишилер бар. Сабырдуулук да керек. Ооруп калган киши жок да, мисалы. Чыдаш керек. Балким Алла Тааланын сыноосу болуп аткандыр. Аны ар ким өзүнүн ордун билиш керек. Келип эле акча бербей деп туруп баарын ызычуу кылып, журналисттерден бери чакырып аяк бияк эч кандай менимче кереги жок да. Ал демек ал аял эже билбейм, өзүнүн ордун билбей же түшүнбөй мен неме кыла албадым, аны чыгара албадым, чын айтканда. Жамандаш эмес го, бирок болгон мамилеси ушундай экен да. Биз андай менен мамиле кыла албайбыз, ачык эле айтып коеюн.
Мен мечиттерге ушундай копилка коюу боюнча уруксат алганмын дейт да, бир гана силер ошо Жалдын мечити гана уруксат берген жок дейт. Ошол кайсы уруксат алган болсо, кайсы кагаздын негизинде ана кагаз ушундай уруксат кагазы барбы көрсөт, мисалы дин кызматкерлерине. Мисалы уруксат алып кагазын алып келгенде деле бул мечиттин дин кызматкери айтып берет кайсы жерге коюштучу. Тартип боюнча ошол отурган жерден бул жагына кирбеш керек да, мисалы. Бардык эле мечит ушундай ар бир мечиттин өзүнүн тартиби. Алып келгенченде эле ошол көрсөткөн жерге кое бериш керек. Кое берсин, аны биз каршы чыкпайбыз ал нерсегечи. Ошол аны биз койбо деп ошо баардыгын кубалаган жокпуз эч кимдичи. Койсун, ар бир адамдар жанагындай пакетти деле коюп отуруп атышат, колун деле ачып отуруп атышат, коробка жасап келип деле отуруп атышат. Отура берсин, пожалуйста, барып отурган жерге келип отурсун да. Кирип алып тургандан койдурбат деп сөздү башкача айтып, мен түшүнгөн жок да, чын айткандачы. Эми мынчалык ызычуу кылыштын деле билбейм, значит ал башка бир нерсе бар да бул жердечи. Биз ошондой чечебиз да маселени. Ошондо ойлоп калабыз да, мисалы тагыраак айткандачы. Ал демек ал жердин мындай максаты акча эмес да. Бул жерде ызычуу чыгарып бир нормальный өзүнүн жолунда кетип аткан нерсе, мындай тартибин бузуш дегендей бир максат бар дегендей ойго келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн билбейм анычы, аны кандай кылыш керек. Күнүнө канча адам мечитке мындай кайры сурап, садака сурап келет? Азыр деле чыксаңар, азыр деле бар да отура. Барып сүйлөшүп көргүлө да, эмне себептен келесиңер, кандай эмне проблема. Ошол эженин айткан проблемасы деле, ошол сыртта отургандын проблемасы деле эженикинен кем эмес да, мисалычы. Эми биз ар бирине кантип кандай неме кылабыз, мисалычы, биздин андай эмебиз деле жок да, мисалычы. Ал жерге келсин, отурсун, эл көңүлүнөн чыгып эмнени берсе, ошого ыраазы болуп кете бериш керек да, мисалычы. Ошондой да туурабы? Шарт ошондой да өзү. Ал мындай жазылбаган болгону менен тилемчи кайсы жерде отурса, ошол берсе ыраазы болуп кетишкен, бербесе эмне бербедиң деп доп кыла албайт да, анычы, туурабы? Эч кимдин акысы жок да, анычы. Бербесе адам өзүнүн эрки да, мисалы. Туурабы? Маселени ушундай караш керек да.